өзү Куранда илахукум илаху вахид. Мына силердин Кудайыңар дейт. Илаху вахид, бир эле Кудай дейт. Анан Алла Таала ушуну айтып туруп, эгер дейт силер кандай күнөө менен келсеңер да, асман менен жер толо күнөө менен келген болсоңор, күнөөңөр ушунча тоо көтөрө алгыс болсун, бирок мага ширк келтирбей келе турган болсоңор, мага шек келтирбей келе турган болсоңор, мага бирөөнү окшоштурбай келе турган болсоңор, менден башка эч кимге сыйынбай келе турган болсоңор, менден башка эч кимден сурабай келе турган болсоңор, менден башка бир дагы жаратылган махлукту Кудай санабай келе турган болсоңор деген сөз ширк. Ушундай ширк кылдырбай келе турган болсоңор, мен бардыгын кечирем, бирок ширкиңе кылганарды кечирбейм деген. Алла Тааланын өзүнүн убадасы ушул экен. Демек, ушул жерде дагы ушул нерсе болбош керек. Ширк кылуу болбош керек. Же болбосо дайым айтабыз, Кудай болуш үчүн жана гайрилла Алладан башка бирөө болуш үчүн биз эмне кылат экенбиз? Карайбыз. Бир Кудайга сыйынуу деген кандай болуш керек? Биринчиси Аллаха андан коркуш керек. Экинчиси андан үмүт кылыш керек. Үчүнчүсү ага сыйыныш керек. Мына ушу үчөө болсо, сен туура жолдосуң. Эгер сен бир эле Кудайдан коркуп атсаң, ошондон үмүт кылып атсаң, ошондон субханалла, ошого гана сыйынып атсаң, демек сен Кудайды таптың. Бирок сен Кудайдан башкадан коркуп атсаң, үмүт кылып атсаң, анан сыйынып атсаң, сен адашкандардын катарында болдуң. Жоксо сен Кудайдан башка бирөөнө сыйынып аткан болосуң. Эми кара, Кудай кандай болуш керек десе, биздин ислами шари акыйда жолсо тавхид ишенимибиз бар. Кыргызча каада деп айтат аны. Арабчасы каида. Каида деп айтат дегенси. Кыргызча каада салт деген барбы? Барбы жокпу? Ошо каада деген сөз араб тилинин сөзү. Аны салт деген сүлүк деген сөз. Сүлүк деген сөз бул адеп, ахлак, жакшы мүнөз куруу илими деген сөз маани берет. Же болсо кыргыздар мындай айткан: Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы, эмне менен? Мынакей. Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы, жүрөгүңдө эмне кылышың керек экен? Таанышың керек экен. Бул кыргыздын сөзү. Шариятыбызда ал-ихсан дейт. Ихсан деген эмне десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурап атқан Жабрил. Жабрил периште пайгамбардан сурап атқан, ихсан деген эмне десе, пайгамбар айткан: сен Аллах Тааланы көрбөсөң дагы, сен Аллахтан көрбөсөң дагы, Алла Таала сени көрүп турат деп ишенүү деди. Эмне экен? Алла Таала сен көрбөсөң да Алланы, Алла Таала мени көрүп турат деп ишенүү, бул эмне экен? Иман экен. Же ихсан экен тош. Ихсан деген кыргыздар ыклас деп айтат аны. Ыклас деген эмне десе, ыклас деген эмне экен десе, айтасыңар. Кудай Тааланы мен көрбөсөм дагы, Кудай мени көрүп туруп ишенүү, бул ыклас дейсиздер. Эми караңыз. Ошол биздин каадабызда, мусулмандардын каадасында Кудайды кантип тааныш керек десе, бир деп тааныйбыз. Вахид. Вахид деген сөз, ахад деген сөз дагы бар, жалгыз. Башка ага тең келген, окшошкон жок. Демек Алла зат экен, калган нерсе бар, нерсе экен. Нерсе, шейун dedi, нерсе. Эми Алла Таала лайса камиди шей. Алла эч бир нерсеге окшошпогон зат экен. Алла асманда эмес. Алла капталда жоң жакта эмес. Алла Таала ла макан экен. Мекени жок экен. Бир жерге батыра албайт экен, сый албайт экен. Демек Алла Кудай эмнеке эч бир нерсе окшошпойт экен, анын көлөмү жок экен. Көрдүңбү кандай? Демек ушундай бир затка акылыбыз жетпеген, көдөнүбүз толуп сыйбаган
ушунча бир зат экен, субханалла. Бирок момундун жүрөгүнө батып кетет экен. Сени мен мынеке качан сен кыбланы карап туруп Аллаху акбар дегенде, о Кудай сен жакынсың, о Кудай мен сен улуусуң, кабирсиң, ошондо Аллаху акбар дегенде болду экен. Лаббайк пендем. Мен сени алдыңдамын. Айт, сура. Качан сен өз ыктыярдуу түрдө, же болбосо мажбур. Ыктыярдуу түрдө деген өз алынча окуган намазың. Ал эми мажбур түрдө дегени сага мойнуна илинген 5 маал намаз. Бул мажбур. Эгерде субхан, кээ бир ойлошот, жок, динде зор жок, субхан, намаз бул мажбур. Анткени Аллахтан парз кылган. Парз кыл деген сөз, сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сен ушуну окушуң керек деген сөз. Ушундай. Демек, карагыла. Демек, ушул жерде азыр кимде ким Алладан башка бирөөнө сыйынып алса, же болбосо кээ бир дайыма айтам, эгерде келип атканда ошо азыр Эрмек молду айыктырат десе, сен үмүтүң бөлөктөн болуп калды. Сен ширк кылып алган болосуң. Эрмек молду эмне экен? Демек, кимде ким азыр Эрмек молду айыктырды десе, ким Эрмек молду ушинтти десе, эмне болот экен? Ал ширк кылган болот. Ширк кылган болот, Кудайдан болот. Бир гана Алладан болот. Мен дайыма айтам, Кудай дейсиңби, Парвардигер дейсиңби, о Роббим дейсиңби, о Кудайым дейсиңби, эгем дейсиңби, мына ошондон эле болот. Анткени биздин ишенимизде, биздин каадабызда, биздин кыргыз элибиздин каадасы, мусулмандардын каадасында жакшылык да жаманчылык бир Алладан деп айтабыз. Кимде ким Алладан башка бирөөнү үмүт кылса, Алладан башка мени айыктырат бирөө. Кээбирлер бар, субханалла, бир Кудай анан сага ишенип келдим дейт. Жок, субханалла. Сен Кудайга ишен. Кудай сага сыноо берген, орун себебинен бул сынооң сен. Ушу менен өлүп келе турган болсоң да бейиштикке кетесиң. Эгерде ушундан жүрүп туруп айга турган болсоң дагы даражаң көтөрүлүп күнөөң кечирилет. Ошондой болуп келет доор. Мына бул жерде эмне кылбашыбыз керек экен эми? Ширк кылбаңыздар эми. Ошо себептен бирөө мактап аткан болсо, эмне үчүн пайгамбар бетине кум чачкыла дейт. Анткени кум чачыш керек. Анткени Алхамдулиллахи Роббил Аламин деп Курандын биринчи аятында эле Алла таала Алхамдулиллахи Роббил Аламин, бардык бүткүл акылың жеткен, мейли адады канча болсо дагы эмне экен? Сенин мактооң бир гана Аллага болуш керек. Кандай мактай алсаң Алланы макта. Ушул отуруп да, Кудай сен улуксуң я Алла. Уш алып келип ушундур угузуп койгонума шүгүр деш керек экен. Мынакей. Демек бул жерде ширк кылбаш керек. Эгерде ким айтып турган болсо, ой мен азыр ата-бабаларым келип сени айыктырып кетет. Силердин ата-бабаңар деп айткан болсо, ширк кылган болосуңар. Ким ата-бабасы келип мында азыр мынакей силердин ата-бабаларым келип туруп айыктырат десе, ал ширк кылган болот. Кимде ким субханалла ушул Кудайдан башка бирөө келип сени шипа берет десе, же болбосо Кудайдан башка бирөө сага дагы жардам берет десе, же болбосо сени ата-бабаң колдоп жүрөт десе, же болбосо сенин ата-бабаңдын үйүн түйүнө арбактар жүрөт десе, бул ширк болот. Адашкандардын катарына кирип калат. Демек бул жерге келгенде эмнени таппайт экенсиңер? Ата-бабаңарды таппайсыңар эми, жок. Ата-бабаңар мүрзөдө. Каякта экен? Барзах, мүрзө. Ал жерде бир жашоо бар. Мүрзөдө ушундай бир жашоо болуп турган. Аны биз барзах деп түшүнөбүз. Ал бул дүйнө менен ахиреттин же болбосо кайра кыямат күнгө чейин тирилгенге чейинки убакыт. Мына ошонун экөөнүн ортосунда барзах дейт, мүрзө жашоосу. Бул дүйнөдө эмне кылган болсоң дагы, көрүнө да, көзгө да көрүнгөн да, көрүнбөгөн да, эмне кылган болсоң, мүрзөнүн ичинде бүт бардыгы тең эмне болот экен? Эсеп чот алынат. Эң биринчи Азирет Усман деген бир сонун сахаба болгон. Аны периштелер да уялган андан. Периштелер уялган адам болгон. Пайгамбарыбыздын 3-чү халифасы. Ошол эки бир ушундай ыйлайт экен. Ыйлай берет экен. Качан ыйлайт экенсе, качан мүрзө жөнүндө укканда. Бир күнү таппай калышыптыр. Талада тентип калыптыр. Кайрап келсе, сага эмне болду десе. Мен мүрзө жөнүндө укканда дейт, өз акыбалымды ойлонуп кетип, ушу тала кыдырып кеттирми дейт. Эмне андан чалып мүрзөдөн коркосун?
Ай, таң калыштыңыз. Бул дүйнөдө дейт, мен дейт туугандарым менен жүрөм, балдарым менен жүрөм. Ал эми мүрзөнүн ичине киргенде жалгыз болот экен. Мен кыяматтан да коркпойм дептир. Анткени ал жерде дагы мен элдер менен бирге болом деген экен. Бирок мүрзөнүн ичинде жалгыз калганымда, мени сурак кылып баштаганда мен кантип жооп берем деп корком деген экен. Ушундай нерсе. Демек эмнеке? Мына ушул экөөнүн ортосунда бар нерсе сурак болот. Демек, эң биринчи сурак Ман Роббука. Жаратканың ким деп сурайт. Эгерде бул дүйнөдө сен башка бир махлуктарга, ошондо арбакка өтүп кеткен адамдын жанына сыйып жүргөн болсоң, ошондон коркуп жүргөн болсоң, айтчак көчөгүнү ушундай бир жерде эме болдук дейт. Анан кийин ал жерге келип эме алды дейт. Анан ушундай отуруп сүйлөп атан кийин, эгерде күнүгө келип турбасаңар, ата бабаңардын арбактары силерди каргап салат. Силерге бала келип калат деп айтты молдоке. Чын эле бизге бала келип калат деп коркуп 2 жыл жүрдүк деп дейт. Күнүгө барабыз дейт. Обязательно барышыбыз керек дейт. Анан айтып атам, субханалла, сен эмне үчүн аны алдап атасың? Арбак дегенди түшүндүрүп бергенден ай дейт да. Көрсө ушу 21-кылымда дагы ушунча диндин, сабаттуулуктун жоюлуп кеткен заманда дагычы кээ бир адамдар дагы деле болсо мүрзөдө жаткан арбактан коркот экен. Мына менин да жаным чыгат. Бул акындын да эмесин чыгат. Тур, мунун да жаны чыгат, мунун да жаны чыгат. Баарыбыздыкы эле чыгат, мен санабай эле коеюнчу. Баарыбыздын жаныбыз чыгат бир күнү. Анан кийин мүрзөгө апарып койгондон кийин мынекен жаныбызды кошо алып келет. Анан сурак башталат деп айтабыз. Эми ошол жан деген арбак деген сөз. Ошол арбактарыңар субхана чыгып бирөөнү коркута албайт. Болгон бир жаман нерсеси бар да. Жана арак ичип жүргөндөр бар го. Наша чегип жүргөндөр бар. Күнөөнүн үстүндө жүргөндөр бар. Кээ бир аалымдар айтат, ошол баланын кылып жүргөн күнөөсүнүн себебинен ушу мүрзөдө жаткандардын дагы сурагы катуулайт. Кандай десе, ушуга айтылат. Мына сенин тарбиялап чыштап кеткен балаң. Мына деп алга эмне кылат экен? Сурак катуу баштайт. Сен арак ичкен сайын атаң, апаңдын арбагы кыйналат деген сөз бар. Эми бул аалымдардын айтышы. Бирок негизинде ошол арбактар пайда дагы зыян да келе албайт бизге. Бирок биз чын турунда келгенде өлүп калган адамдарга, өтүп кеткен адамдарга биз зыян да келтире алат экенбиз. Боо үстүндө тирүү жүргөндөр. Ушундай нерсе. Эми андан кийинкиси келе турган болсок, карагыла. Кайсы нерседе келечек жөнүндө сөз боло турган болсо. Мен сөйлөшөт, молдоке бай болуп кетемби? Аялым крутой болобу? Күйөмө тиемби? Ишим болуп кетеби? А мен ооба эле дей берем да. Анан субханалла кээ бирлер айтат, бул келечекте билет экен дейт. Анткени Куран ушундай нерсе экен да. Бул жерден Куран окулерде Алла Тааланын сөзү баягы адамга шифа келет. Иншалла Таала адамдын көз тийгени чыгат, жанагы эмелер баары кеткенден кийин адамдын 4 нерсеси обязательно болот. Аалымдар айткан бул. Аалымдар бекер машхур, баардык аалымдар айтат да. 4 нерсе оңолот. Сенин ден соолугуң оңолот, сен психологияң оңолот, үй бүлөң оңолот, ишиң да жүрүш баштайт. 4 нерсе сөз оңолот. Ушул жерге тынымсыз, ушул жерге дебейинчи, мисалы, мына ушуну жакшылап тартып койчу азыр талтын. Кайсы молдого баргыла мейли. Мен үчүн без разница мен кимде кайсы мечитте Куран окулуп атса, ким чогултуп алып Куран рукуя окуп аткан болсо, жамандабайм алтындарын. Бардыгына бара бергиле. Ким десе рукуячы деген барбы? Карыбы? Бара бергиле. Баарынан пайда табасыңар. Эгер деле ошол эки молдоса ыхлас менен окуп аткан болсо, ушу чын жүрөгүнөн ушу айырып кетсе экен десе сен айырасың. Мына бүт баарына бара бергиле. Жана Facebook'та чыгып аткандарына, мен крутой молдомун деп аткандарга да бара бергиле. Мен эле жинолукмун деп аткан, мен ишенип калдым, мен жинолук эмес, психолог эмесмин. Мен бир айылдын бир молдосу болчумун, азыр молдолуктан өткөзүп берип койгом. Ошо элди ушундай аракетиндемин азыр. Түшүндүңүздөр да? Кайсы молдого барсаңар да бара бергиле. Кимди ыхлас кылдың бара бер ошого. Макулбу? Демек, ушул экинчи нерсе эмнекен? Силер ыхласыңарды туура коюп, субханалла, ар кандай нерсе кылбастан туура болуш керек. Кийин ким бул жерде келечегиңе киришкен болсо,
келечекте мындай болосуң, тигиндей болосуң. Айыз айтып келаткан сөзүм бузулуп калды окшойт да. Карагыла. Кимде-ким ушу Курандын себебинен шифа тапкан болсо, ал сөз шифаты келечекте оңолуп калат. Анткени билбейбиз да, кыргызда сөз бар, сонун сөз, акыйдави сөз мында. Некен? Карындагы баланын кам болорун ким билет? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Билбейсиң тагдырыңдачы. Мен дайым айтып берем да, кээ бирлер ушунда чөгөт, ушунда ай чөкпөй кое тур дейсиң да. Чөкпө сен, такыр чөкпө. Анткени сен билбейсиң эртең эмне болуп кетеринчи. Кээ бирлер айтам, ушул күйөөм келген ушунда бир жыргабай койдук, тигиндей кылбай койдук. Бир айтат, ушу аялды алганда жыргабай койдук. Жок, субханалла. Сен алдыңдагы нерсени билбейсиң. Ошол себептен сен билбейсиң алда эмне болуп кетесиң. Эртең куртой болуп кетишиң мүмкүн. Эртең куртой азыр куртой болуп тур, эртең итке минип калышың мүмкүн. Бүгүн сонун жигитсиң, сен эртең алкаш болуп калышың мүмкүн. Бүгүнкү алкаш эртең чоң молдо болуп кетиши мүмкүн. Билбейсиң эмне болоорун эртең. Аны эч ким билбейт. Алла Тааланын өкүмө бир пайгамбар бар экен, ал пайгамбар ушундай деп экен. Өткөн өтүп кетти дейт. Келечек белгисиз, мына ушул убакытты колдонуп калгыла деген. Колдонуп калгыла десе, жыргап калгыла деп кээ бирлер ойлойт да, о, жыргап калыш керек депчи. Жыргап калыш керек. Жок, субханалла. Жыргап калыш эмес. Азыркы мезгилин туура колдонушуң керек. Туура колдонуу деген кандай десе, биринчиси ким экениңди таанып ал. Ким экениңди таанып ал. Кимсиң сен, мисалы алса, кимсиң? Жакшылап, мен өзүмө суроо берем, кээ бирде отуруп терезеден да айнекти карап, сен кимсиң деп суроо берем мен өзүмө. Кээ бирде өзүмө жооп бере албай калам да. Анткени сен өзүң жооп бере албайсың да. Кимсиң ошону билип алышың керек. Мына бүгүн бил, кимсиң. Көчө айтат, ар бир фарз намаздан кийин Меккеде, Мединеде жаназа боло берет. Фарз намаз окулуп бүтөт эле, муазин айтат, жаназа болот азыр. Анан кийин бизден сурап калышты, жаназа намазы бир жок койду, жок сүннөт намазы жок койду. Эмне үчүн жаназанын важиптиги, парздыгы өйдөрөөк турат, сүннөт намаздан. Кичине кое туруп жаназа окуп алат. Анан бирөөсү, эмне үчүн мындай жаназа эле боло берет? Байке, сиз билишиңиз керек деп атам. Сени менен мен бир күн жаназа болом. Мына биле турган нерсе ушул керек. Мына фарз менен экинчи фарздын ортосу ушул эки. Сен дагы, мен дагы бул дүйнө өтөбүз. Демек, бил деп аткан ушул, мына бүгүнкү түрүсүңдар. Бил. Эмнени билиш керек? Сен менен мен эртең үчүн өтүшүбүз мүмкүн. Кечке чейин өтүп калып, биз түрү өлүктөрдөнбүз. Анда сураш керек. Эмне үчүн мен төрөлдүм экинчи? Эмне үчүн жашап жүрөм? Аны ачык айткан Алла Таала Куранда айтып койгон. Сыйыныш үчүн, кул экенин билгизиш үчүн. Демек, туура өткөзүү деген нерсе, туура адал жаша. Сыйын, берген нерсе шүгүр айт. Нашүкүр кылба. Бардык убакыттарда сага эмне берилген болсо, ошол нерсени туура колдон деген сөз. Келечек белгисиз. Ага умтулбай эле кой. Эмне болоору белгисиз ал. Канча деген адамдар ушунда бир 20, 30, 40, 50 жылдык пландар менен өтүп кетти. Канча деген байлар өтүп кетти. Адамдардын эң жакшылары өткөн да. Эгер падышалар десең, Сулайман деген пайгамбар. Падышанын падышасы жин шайтандар да баш ийген, ал да бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Адамдардын асылы болгон Мухаммад пайгамбар да өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Алымдардын эң жакшы Хасан Басри, Жунайд Багдади дегендерден өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Бул дүйнөдө мисалы бизден канча залкарларыбыз өтүп кетти. Бирөө да калган жок. Түркүк болгон жок бул дүйнөгө. Демек, сен да менден түркүк болбойсуң деген сөз. Андан кийинкиси, кайсы молдо күчтүү, кайсы молдо күчсүз. Мен бир жолу айтып берсем, кээрлеринде түшүнбөй калышат да, көчөтөн бери суроо болот да, молдоке, күчтүү молдо мен күчсүз молдону айтып коеюн. Күчтүү молдо, күчсүз молдо деген болбойт. Bir окуяда жакшы түшүнөсүздөр. Хасан Басри рахимуллаху таала. Олиялардын негизи баш аттында турган адамдар. Илимдерди ичип койгон адамдар. Хикмат, даанышмандык, акылдуулук биздин жанагы Калыгул Олия сыяктуу да. Калыгул Олия сыяктуу мисалы. Бизде кыргызда олиялар, бирок ошол Калыгул Олия дагы ошо Хасан Басри жазган китептерди окуган. Мына бул жерде көрүктөр билесиздер, жет атаңар бар, Мойтаке, Сартаке деп кете бересиздер го. Жет аке. Алардын бар айткан сөздөрүн окусаң, карасаң, бизде эле айтып коюптур. Ушул эле мезгилде айтып коюптур дей берет да. Анткени ошо шарият китепте ушул боло турган айтылган.
керек болсо экөөбүз сүйлөшүп аткан телефондо айтылган да. Просто дегенде башкача тилде айтылган. Современный эмес да. Эми ошол эки Хасан Басри рахматуллахиге бирөө чуркап келиптир дейт. Айтат экен, бирөөгө жин кирип кетти, срочно чыгарыш керек болуп атат. Десе, кепичин чеч колуна алып койдум. Бар. Баягы эмне кылайын дейт, көрсөтүп коюшун дептир. Анан үйүнө чуркап барыптыр, эй деди. Мынакей Хасан Басри бул көлөчүн берип жиберди. Азыр чык болсо азыр мен өзүм келем. Болду деп баягы жыч бүттү деп баягынан чук чыгып калыптыр. Ошентип Хасан Басри буну өткөндөн кийин эле баягы жин кайра баягы кызга кирип аптыр кайра. Ой, кайра ызы чыгып, бирок Хасан Басри өтүп кеткен. Анын ордунда шакирт отурат экен ушинтип мага окшоп. Анан кийин айтат экен, эй дейт, кызга жин кирип кетсе баягы устазынан көргөндө кепчим берип аткан. Мен кепчим бар дептир. Баягы чуркап барып айтат экен, эй, мына көрдүңбү молдонун кепчин дейт экен да. Азыр сен дедим, эй, кепичин эмес, өзүн алып келип чыкпайм деген экен. Көрсө, субханалла, күчтүү молдо деген ким болот десе, балки илим алып, илимине амал кылып, Кудайдан коркуп ширк келтирбей, текеберленбей, менменсинбей, жөнөкөй болгон адамдар керек болсо, молдо болбосо дагы эмне болот экен, күчтүү болот экен. Бирок илим алып, амал кылбай, Кудайын таанып күнөө кылсаң, текебер болсоң, баягы айтканда Макгрегордой басып калсаң, анда субханалла сен беле жетигиттеп жатта болсоң да пайдасы жок. Демек, дайыма айтабыз. Кимге барыш керек дем салдырыш үчүн, кимге барыш керек насаат алыш үчүн, кимге барыш керек туура жолду үйрөнүш десе, таква адамдар барыш керек. Таквачылык сакалдын узундугунда эмес, чепкендин узундугунда эмес, таквачылык көлөчүнүн узундугунда эмес, жерди карап эле басып жүргөндөн эмес, ыйлап эле атканыңан эмес, жок. Ат-таква хахуна. Таквачылык бул жерде дейт Пайгамбарыбыз. Сырткы кебетесин карап, bir адамдан туура жолду үйрөнөм дебеш керек. Bir zaman келет дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Адамдарды көрөсүңөр дейт. Жукка кийимди кийип алган болот. Кыштын күнү жукка кийим кийип. Ушинтип ылдый басып жүргөнүңүз. Силер алардын жука кийимдерине алданып калбагыла. Алардын кийими жука болгон менен дейт, алардын ичи карышкыр деген. Билбейсиң, субханалла. Ошол себептен таквачылык адамды сыртынан көрбөйт, ичинде билет. Сурайт экен Азирет Алиден, таквачылык деген кандай болот десе, таквачылык ушул дейт. Бирөөдө болгон нерсе көз артпоо. Бирөөгө анда болгон жакшылыгына ыраазы болуу. Бирөө кылып аткан амалын текшербөө. Бирөөнүн кемчилигин айтпоо. Бирөөнүнкүнө асылбоо. Анан текебеликтен сактануу деген экен. Демек, молдонун субханалла, сен кимге барсаң, кайсы молдого дем салсаң, таквасын карагыла, сурагыла. Анан тажрыйбасы барын карагыла. Кээбирде да таквачылык адамды эмне кылып коюшу мүмкүн экен? Жок кылып коюшу мүмкүн. Көр таква деген бар. Илим албаган эмес, эч нерсе караган эмес, китеп окуган эмес, ошо менен көр таквалар бар. Башын эре салып астагфирулла деп эле, жок бул күнөө деп. Биз эле көрөт, молдо бияка барба, тияка барба деп. Мисалы кээ бирөө умрага барба, ажыга барба, бир нерсе кылмайын деп. Кой каяктан айтпайсың. Сен умрага, ажыга азыр барбай эле кое тур. Аны сен эгерде бирөөнү, ажы умрадан тосуп салдың. Сен азыр 3 күндүк 40 күн 4 айга чыкмайбы, же болсо устазга барып тур, шакирт болуп коюн, анан кийин жүрөгүмө зикир кылмайын, же болсо сен ушунда жок, тавхидиңди оңомойун, кылбай, барбай тур десе, жок деш керек аста. Эмне деп атасың? Токтотчу деш керек. Сен кайсы жерден далил айтып бере аласың деш керек. Кайсы жерде айтып тур ушинткен барба деп. Жок, субханалла. Кебелер бар да. Билбейт, бирок эмне болот экен? Таква болот. Андай эмес. Илим алган таква адамды караш керек. Анан тажрыйбасы барларды караңыздар. Тажрыйбасы бар болгон болсо, сөзсүз туура жол тапкан болосуң. Күчтүү молдо күчтүн айырмасы ушул экен. Болду.